Саламатсыздарбы? Бул сабак Edpuzzle'da түзүлгөн видео тести окуучулар жана студенттер аткаргандан кийин окуучулардын жана студенттердин жыйынтыктарын мугалим кантип көрүү боюнча болмокчу. Ал үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. edpuzzle.com деп жазабыз. edpuzzle.com деп жазып enter клавишасын басабыз. Басканыбызда биз өзүбүздүн учетный запись ачылат. Эгерде учетный запистен чыгып кеткен болсо, мисалы учетный записти басып logout дегенди бассак, биз өзүбүздүн учетный запистен чыгып кетебиз. Кайра өзүбүздүн ошол учетный записке кирүү үчүн эгерде чыгып кеткен болсо, бул жерден sign up дегенди басабыз. Бул жерден I am teacher дегенди тандайбыз. Бул жерден sign in with Google дегенди тандайбыз. Бул жактан өзүбүздүн аккаунтту тандайбыз. Азыр жүктөлүп атат. Бул жактан өзүбүздүн аккаунтту тандайбыз. Тандаганыбызда биздин аккаунт ачылат. Бул жерден биз жыйынтыкты көрүү үчүн бул жакта grid book дегенди басып көрсөк, мындай болуп чыгат. Бул жерде студенттердин аткарган иштери ушундай болуп чыгат. Мисалы, бул студенттин аты жөнү, бул жерде алган балы, бул жакта канча мүнөттө аткарып бүткөн. Ушул боюнча чыгат. Бул жакта мына 100 балдан деп турат. Кайсы айда, кайсы айга чейин аткарыш керек. Мына 20 февралга чейин аткарса болот экен. Ар бир окуучу жана студент боюнча маалыматты көрүү үчүн бул жерди басат. Бул жерди баскандан кийин бул жактан ушул видеону басса, бул жактан ар бир студенттин жыйынтыгы чыгат. Бул жерде 100 балдан 90 бал алган, 100% деп турат. Бул жерде биринчи суроого туура жооп берген, экинчи суроого туура эмес жооп берген, калгандарына туура жооп берген. Бул жактан варианттарынан көрсө болот. Биринчи суроого туура жооп берип 100 бал алган, экинчи суроого туура эмес жооп берип 0 бал алган. Бул жакта ушундай кылып ар бир студенттин жыйынтыгын көрүп чыксак болот. Кийинки студентке өтүү үчүн бул жерден next student дегенди бассак болот. Экинчи студентибиз эч кайсы суроого жооп бербептир. Сайтка кирип туруп эле кайра чыгып кеткен. Эгерде жооп бербей койсо, ушундай болуп калат. 0 бал болуп калат. 0 бал. Ушундай кылып эч кайсы суроого жооп берген эмес. Not answered yet деп турат. Ушундай кылып ар бир окуучунун, студенттин жыйынтыктарын көрүп алсак болот. Бул жерде make class дегенди баса турган болсок, мына бул жакта дагы турат. Бул жерде эки студенттен бирөөсү жооп берген. Бул жерден дагы жыйынтыкты көрсөк болот. Ал үчүн бул жерди бассак, бул жактан студенттердин жыйынтыгы көрүнүп турат. Бул жерде биринчи студентибиз эч кандай суроого жооп берген эмес. Сайтка кирип эле чыгып кеткен. Экинчи студентибиз 100 балдан 90 бал алган, билим сапаты 100% деп белгиленип турат. Бул жерден басып туруп, бул жерди басып көрө турган болсок, бул жерде ошол студенттин аты жөнүн баса турган болсок, мына жыйынтыктарыны, ар бир студенттин жыйынтыгын ушундай кылып көрсөк болот.